Şuradan 10 aldım. Чыныбек Райымкулов социалдык жардам аркылуу берилген 100 000 сомго 10 даана балчелекти арысы менен сатып алган. Бул ишкерликти ишке ашырууга көптөн бери аракет кылып жүрүп, каражаттын жоктугунан улам жасай алган эмес. Быйыл кыштан аарыларын жакшы чыгарып алса, келерки жылы 500 килограмм бал алат. Акырындык менен киреше булагын көбөйтүп, үй бүлөгө жөлөк пул алгандардын тизмесинен чыгам дейт. Чыныбек мырза буга чейин 2 баласына жөлөк пул алчу. Мен үчүн, үй бүлөм үчүн көп өтө чоң жардам болду. Шундай иштерди аткарып, шундай жанагыларды элге жардам кылып аткандан өтө сүйүнөм да. Мен эмес, үй бүлөм, ошо алган адамдарды бардыгы ыраазы болуп сүйүнүп атат. Мен эми ушул нерселерди алып алдым, аракет кылам да мындан бuyana. Şu эптеп жаска чыгарып алсам, утук меники да. Оягынан Кудай кааласа эң жылкыга жанагым бар да. Районубуздагы ушундай жакырчылыктан чыгаруу болуп атат максат. Ушу үй бүлө көмөк жөлөк пул алып аткан атуулдардын ичинен биз ошо 50 адамды тандап, ушуларды ушул жакырчылыктан чыгаруу максаты да иш алып барылат. Бизде бүгүнкү күндө ошо 50 адам бүгүнкү күндө ушундай долбоор жазып комиссиядан өтсө, ошонун 33-ü ушу мал чарбачылык болду. Социалдык жардам алган үй бүлөлөргө акча каражаты жергиликтүү жана райондук деңгээлде түзүлгөн комиссиянын тандоосу менен берилген. 100 000 сомдон кайтарымсыз жардам алган үй бүлөлөргө 3 айдан кийин жөлөк пул берүү токтотулат. Социалдык контракттын келишиминде ошондой каралган. Комиссия топтолуп туруп, алардын ар бири менен жекече баарлашып сүйлөшүп, алардын долбоорун көрдүк дагы. 53 долбоордун ичинен биз 50 долбоорду тандап алдык да. Сөзсүз түрдө көзөмөлдөнүп турат, антисеп болбойт. Атайын мониторинг жүргүзүлөт. Эртеңки күндө буларды биздин бай айтпадымбы, максатыбыз аларды жакырчылыктан сууруп чыгаруу деп. Демек жакырчылыктан чыгыш керек да бул үй бүлө. Социалдык контракт долбоору аркылуу 100 000 сомдон кайтарымсыз жардам алууга Жалал Абад облусуна 600 үй бүлөгө орун берилген. Жалпы суммасы 60 миллион сомду түзөт. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.